Башкы прокурор Садыр Жапаров жөнүндө кандай гана сөздөр айтылууда, бирок ал бизден кийлигишпөөнү суранды. Өлкө башчысынын ар намысына шек келтирилген сөздөр айтылып жатат, деп 20 апрелде Жогорку кеңештин комитет жыйынында башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. УКМКдан бизге президенттин укугун коргоңуздар деп тынбай каттар келип жатат. Бул боюнча мен мамлекет башчы менен сүйлөштүм. Президент өзүнө карата шылдыңдоо боюнча эч качан кийлигишпегиле, коомчулук өзү таразалайт деп айтты. Ал боюнча бир дагы коргоо иштерин жүргүзгөн жокпуз, деди ал. Талайбек Сарыбашевдин эжеси Бишкекте хан сарай куруп жатканы аныкталды. Журналист Актилек Капаров Бишкектеги ВИП шаарчасында Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин бир тууган эжеси хан сарай куруп жатканын аныктады. Буга чейин соц тармактарда Сарыбашев Бишкекте 3 кабаттуу үй куруп жатат деген маалымат тараган болчу. Бирок муну кала башчысы четке каккан. Капаровдун иликтөөсү Темиров Лайф каналына 19 апрелде жарыяланды. Ал аталган шаарчага барып, мэрге тандыктелген хан сарайды тапкан. Кадастр мамлекеттик ишканасынын сайтына аталган үй 2018 жылдын 16 февралында Бурулкан Осмоновага катталганы көрсөтүлгөн. Ал учурда Сарыбашев Ош облусунун башчысы болуп турган, андан жарым жылдан кийин Ош шаарынын мэри болуп шайланган. Эскерте кетсек, Талайбек Сарыбашев Ош шаарынын мэри болуп 2018 жылдын июлунда шайланган. Ага чейин ал 2008 жылы Алай райондук кеңешинин депутаты, 4 жылдан соң Алай районунун акими, 2015 жылдан баштап кала башчылыгына келгенге чейин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү кызматын аркалаган. Шаар күнү жана улуу жеңиш күнүнө карата майрамдык иш-чаралар өткөрүлбөйт. Жарандардын коопсуздугу үчүн 29 апрель шаар күнүнө жана 9 май жеңиш күнүнө карата массалык иш-чараларды өткөрүүгө чечими кабыл алынды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Борбор калаада эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бишкек шаарында коронавирус пандемиясынын бардык мезгилинде катталган коронавирус инфекциясы жана пневмония менен ооругандардын саны 32.852-ни түзүп, анын ичинде 21 апрелге карата 203 жаңы учур катталган. Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова менен коштошуу үй музейинде өтөт. Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова менен коштошуу Залкар жазуучунун үй музейинде өтөт. Бул тууралуу 24 KG агенттигине Чыңгыз Айтматовдун эл аралык фондунан билдиришти. Маалыматка караганда, Мария Айтматова ал арча көрүстөнүнө коюлат. Мария Айтматова коронавирустан инфекциялык республикалык ооруканада дарыланып жатып каза болгондугун келини Сабира Айтматова кабарлаган. Bir суткада 306 кишиден вирус аныкталып, 4-өө каза болду. Bir суткада 306 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ковид-19 илдетинен Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 2ден бейтап каза болду. Март айынан бери 92.626 вируска чалдыгып, 1561 бейтап көз жумду.